Саламатсыздарбы, биздин кадырман көрүүчүлөр. Бүгүн Найсик подкастынын 4-чү чыгарылышы. Анда бизде конокто психолог жана интегимнастика тренери Асель Шербекова. Сиз менен дагы маектешип отурганына кубанычтамын. Кош келипсиз. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Асель айым, бүгүн биздин темабыз өзгөчө аялдардын ден соолугу тууралуу болмокчу. Асель айым, сиз ошол Назик айым борборун ачып түптөгөндөн бери көптөгөн айымдар келет сизге. Кандай маселе боюнча көбүнчө алар сизге кайрылышат? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Бизге айымдардын кайрылуусунун эң негизги себептери көбүнчө жадынан ылый болуусу жана дагы разрывдын көптүгү азыркы учурда боюнда баарында угроза болуу көбүнчө ушул багытта көп кайрылышат. Себеби азыркы учурда мындай болуп калбадыбы, кыймыл жок болуп калбадыбы, көбүнчө баягы телефон менен технология өнүккөн заманда жашап атабыз, көбүнчө интернетте отурушат айымдар. Ошол себептен дагы таптакыр кыймылдын жоктугу бул алдыңкы жыныс булчундарын алсыздатат. Анан дагы бир алдыңкы булчундардын эмес, негизи денедеги эле булчундардын баарын алсыздоосу бул туура эмес тамактануу, организмдеги ут токсиндердин көптүгү. Азыр ошол боюнча бизге кайрылган 50-60 миңден ашык айымдар болсо, 50-60 миңден ашык айымдар болсо, ошолордун 90%-ында ушул көйгөй бар. Анан сиз айтып жатасыз да, онлайн жана офлайн курстарыбыз бар деп. Онлайндан результатка чыккандар барбы? Негизи эле ишениши онлайндан результат болот. Окусак жыйынтык алабыз деп. Бизде результат онлайндан баардык адамдардын ал өзүнөн. Эгерде өздөрү мындай убакыт бөлө алса өздөрүнө, анан өздөрү үчүн бизде дагы бир гана гимнастика эле эмес, бизде нутрициологдор дагы, врачтарыбыз дагы нутрициологиялык сабактарды дагы беришип атпайбы? Ал жакта деген иммунитетти көтөрүүчү, булчундарды бекемдөөчү микроэлементтерди беребиз. Мисалы, белокту сиңирүү үчүн эмне кылабыз деген сыяктуу. Алардын баарын комплекс алып, баарын аткарышып, плюс биз берген техникаларды аткара турган болсо, баардык айымдар негизи алар результат алат. Бир гана результат болбошу мүмкүн, жазабаган учурда же болбосо аткарбаган учурда эле да. Ошол эле себептен азыркы учурда бизде онлайнда результат көрмөктүү груз көтөрүү техникалары да бар, аларды жасаган кыздар бар. Бул интегимнастика боюнча сүйлөшүп калдык. Интегимнастиканы жаш кыздар дагы келип катышса болобу же бул болгону аялдар үчүн ганабы? Турмуш кургандан кийин гана катышып барыш керек? Жок, айымдар жаш кыздарда дагы азыркы учурда жатын ылдыйлоосу деген аябай көп. Геморрой, мисалы, запор болгон, этек кирүү учурундагы ооруксунуу азыркы учурда кыймылдын жоктугунан аябай көбөйдү. Ошондуктан бизге кайрылган бойдок кыздар, жаш кыздар дагы аябай көп. Мисалы 17-18, негизи кайсы жашта болбосун сөзсүз кыймыл керек. 5 жашпы, 6 жашпы ал айырмасы жок. Түшүнүктүү. Демек 18 жашта, 17 жаштагы кыздар деле интегимнастиканы башкарууга болот. Анын этек кир маселеси дагы көпчүлүк кыздарда бар, менин билишимче. Ич ооруйт, кыйналышат. Ошол үчүн дагы интегимнастика жардам берет, жакшы жардам берет. Туура дем алуу техникасын жасаганда эле кыздарыбыз этек кир учурундагы ооруксуундан арылышат. Анан бул жака келген айымдардын суроосу биринчи эле эмне болуш керек? Качан результатка чыгабыз? Канча келишибиз керек интегимнастикага? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Результат боюнча ар бир айымда ар кандай. Мисалы, кээ бир айымдарда өтө толуп, өтө чоң көйгөйлөр бар да. Мисалы, коллаген, эт, мисалы, жесе сиңбейт, сиңире албагандар кыздар бар. Алар гимнастикада эч качан результат көрүшпөйт. Алар результат көрө турган болсо, результат көрүшөт качан? Алардын ден соолугу жакшы болсо. Ден соолугу жакшы болсо, ошол кыймыл жоктуктан, мисалы, жатын ылдыйлаган болсо, алар бат эле результат көрүшөт. Бир айда болуп көрбөгөндө результат, жатындын ылдыйлаганы баары көтөрүлүп сон болуп кетишет. Бир гана результат көрбөгөн кыздар бар. Аларга биз врачтарыбыздын жардамы менен ички органдар менен иштеш керек да, сөзсүз иштешет. Ага деген керектүү элементтерди бергенден кийин алар дагы результат көрүшөт. Негизи баардык айым гимнастикада результат көрбөдүм деген айым болбойт. Болгону алар биринчи ички органдарын микроэлементтерди ичип, жок дегенде 2 ай 3 айга созулушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Интегимнастиканы атайын бир залга келип, тренер менен бирге машыкпай эле үйдөн отуруп же ютубтан карап машыкса болобу? Мисалы, кээ бирөө үйдөн чыга албайт, балдарым бар деген сыяктуу көйгөйлөрү болсо. Бул жерде мындай да.
көптөгөн тренерлер бар. Алар эч качан баардык мындай техникаларды толук бербейт. Себеби коптуу техникалар бар. Онлайндан болобу, офлайн болобу, офлайн келеби, аларга деген сөзсүз тренердин жардамы менен жасаган жакшы болот. Себеби деген ал жакта кээ бир адамдар үчүн жазбай турган техникалар бар. Кээ бир көйгөйлөр бар, айымдарда таптакыр жазбай турган техникалар бар. Алар жазбай турган болсо, тескерисинче көйгөйү наоборот тескерисинче көйүшү мүмкүн. Алардын баардыгы баштан аягына чейин этаптар менен кеткен техникалар менен берет. Ошондуктан бул бир гана тренердин көзөмөлүндө болуу керек. Онлайн, офлайн айырмасы жок. Негизи гимнастика кимдерге сунушталат? Кош бойлуулар дагы катышса болобу же кайсыл учурда катышууга болот, кайсыл учурда болбойт? Кош бойлуулар 3 айдан өткөндөн кийин катыша алышат. Анда да угроза жок болсо. Бирок биз көрүп атабыз да, мисалы боюнда бар айымдарга деп эгерде бир жеңил төрөө үчүн деп курс ача турган болсоң, айымдардын 99%-ында угроза бар да. Мен таң калганым, ар бир кайрылган айымда бир көйгөйү бар. Мени ошол аябай таң калтырат. Ошондуктан боюнда болгонго чейин адамдар булчуңдар менен иммунитет менен иштөө керек. Боюнда болгонго чейин. Боюнда болгондон кийин угроза жок болсо 3 айдан кийин катышканга болот. Түшүнүктүү. Азыр эле айтып кеттиңиз, көйгөйүм жок деген аял жок деп. Ошол бир гана аялдар эмес, кыздардан дагы ушундай оорулар пайда болуп жатыр, миома, киста сыяктуу, турмушка чыкпай жатат. Эмне себептен ошол пайда болот? Турмушка чыга элек, бирок жаткан ойдосу бар, миома, киста бар. Анын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Азыркы учурда бизде деген мондай абанын булгануусу, тамак аштардагы утоксиндер, нандардагы дрождун көп кошулуусу, мисалы эт жесек дагы баардыгы гормон, жумуртканын баары гормон, белок деп жей турган болсок анын баары гормон менен чоңоюп атат. Бул гормондордун бузулуусу адамдардагы ушундай ашча эттин өсүүсүндө. Бул бир себеби. Анан өттүн толуусу, ички органдардын утоксинге бизде деген дем алуу, аба дагы бузулган болуп атпайбы? Мисалы бул жерде унаанын көптүгү мисалы карап турсак, алардын баардыгы биз дем алганда организмибиз ууланып атып, жаш кыздардын дагы ички органдарында көйгөйлөр аябай чоң. Бул ошол миома, киста пайда болушуна ошол алып барат да. Гормондордун бузулуусу дагы ошол нерсеге алып барат да. Анда Аселайым, мага мындай суроо келди. Ушундай көйгөйлөр, оорулар пайда болбош үчүн ошону алдын алыш керек да. Үй шартында аялдар өзүнө кандай караса болот? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Үй шартында кароо үчүн эң биринчи туура тамактануудан башташ керек. Эгер оорубайм десеңиз, ошол кеңешти атканбыз. Ооба. Сөзсүз тамактануудан баштоо керек. Ар бир тамактанууда, мисалы, этти дагы биз алган учурда тандап алганга толук мүмкүн. Азыркы учурда, мисалы, атайын ветврачтар бар. Барганда этиңиздерди тандап бере алат. Без гормон эт жөө керек. Эгерде гормон болсо дагы сөзсүз алдынан бир жолу кайнатып төгүп жиберүү. Бул биринчи эреже. Эт сиңиш үчүн сөзсүз салаттарды кошуп жөө, клетчатка сөзсүз кошуп жөө. Бизде ошо мани бербейбизби? Анан углевод бизде, углевод дагы биз туура углевод жебейбизби? Углевод деген бизде деген сөзсүз дрожь менен болот. Анан болгондо да крахмал, ички зыяндуу тарабы гана жейилет да бизде. Анын баардыгын эгерде мындай баланска алып келип, биринчи туура белок, туура май, майды дагы биз туура жебейбиз, көбүнчө ойлойбуз, май адамды семиртет, же болбосо майды туура май кайсыл майлар экени. Биздин өзүбүздүн эле баягы куйрук, мисалы сары май, жылкын майы, ошондой сыяктуу майларга бул зыяндуу майларды алмаштырсак да, пайдалуу майларга. Так ошол сары май менен тамак жасай турган болсок, же болбосо куйрук май, жылкын майы менен ушул эрежелерди сактоо менен ар бир тамак ашыбыздагы туура углевод, туура белок, туура май, туура клетчаткаларды туура колдонуу менен биз мындай көйгөйлөрдөн арыла алабыз. Биринчи туура тамактануу болмоюнча эч качан эч бир адам оорусунан арыла албайт. Демек, барыңыздар туура тамактануудан баштаңыздар. Азыр сиз ден соолугу жөнүндө айта кеттиңиз аялдардын. Эми моралдык жактан, психологиялык жактан аялдар кандай абалда? Депрессияда жүрүшүбү, стресстеби? Эмне себептен? Балким ошол себептен дагы келип залга барайын, машыгайын десе керек. Негизинен депрессияга, айымдар депрессияга түшүүсү
Эң биринчи башталуусу бул физиологиядан башталат. Денедеги жетишсиз микроэлементтерден башталат. Бул биринчи орунда турат да. Эгерде денеңди туура тамактануу, туура микроэлементтер менен толтурмайынча, сен психологиялык проблемалардан арылууң да кыйын. Бизде деген көбүнчө мындай депрессия төрөгөндөн депрессияга түштүм деген айымдар көп го. Алардын баардыгында ошол иммунитеттин алсыздыгы бар. Иммунитет алсыз болгон кезде адам ансыз эле мындай бат сөз көтөрө албай депрессияга түшө беришет. Ошон үчүн биринчи биз физиологиядан баштайбыз. Андан кийин туура дем алуу. Денедеги тырышуунун баардыгы жетишсиз, мисалы магний жетишсиздиги, йоддун жетишсиздиги болсо, айымдар деген өздөрү денеси тырышып нормада өзүн эркин сезе албайт. Ошон үчүн баары комплекс болуу керек. Биз мүмкүн болушунча психологиялык тараптан, физиология, руханий тараптан баарын чогуу мындай бергенге аракет кылып жатабыз. Демек, ар тармактуу болуп, аялдардын ден соолугуна кам көрөсүздөр. Ар тараптан. Эң сонун экен, эселейм. Сиздерге да Назик айым борборуна келишиңиздерди сунуштайбыз. Анда кийинки суроом мындай болсун. Сиз азыр төрөттөн кийинки депрессия деп да айта кеттиңиз. Төрөттөн кийин чын эле депрессия болушобу же адаптациябы, көнүп кетүү процессиби? Жок. Төрөгөндөн кийин негизинен төрөгөндө боюңда бар 9 ай баланы көтөргөндөн кийин сен баланын төрөлүшүн күтөсүң да. Ал баланы негизи нормадагы айымдар толук микроэлемент жетиштүү болсо, иммунитети жакшы болгон айымдар, ал төрөгөндөн кийин ал балага кубануу керек да. Ал төрөлдү, наоборот ал жеңилдеди, ал бала деген жанында эне болду, мээрим төгүп деген тескерисинче жашоого болгон жашагысы келип адам ачылган учурда. Бирок ал учурда депрессияга түшүү деген ал эң биринчи эле себеби бул микроэлементтин жетишсиздиги. Ошол айымдарда магний жетишсиздиги, йоддун жетишсиздиги, D3 микроэлементтердин жетишсиздиги сөзсүз болот. Бизде деген балага D3 беребиз, баланы карай беришет, бирок төрөгөн айымдарды көңүл бурган киши жок болот төрөгөндөн кийин. Төрөгөндөн кийин дагы айымдар D3 микроэлементтерди ичип, магний мисалы микроэлементтерди ичип, сөзсүз өздөрүнө кам көрүү керек. Анын төрөгөндөн депрессиядан чыгаруу үчүн жолдошу жардам берүү керек, башка жардам берүү керек деп эми көптөр айтып атышат. Эң биринчи очередте деген жардам берүү деген ал иммунитетин көтөрүү ошол болуш керек да. Иммунитет жакшы аялдар эч качан депрессияга түшпөйт. Демек, депрессияга түшпөйт, иммунитети күчтүү адамдар. Иммунитети күчтүү болсо, депрессияга эч качан түшпөйт. Кайсы аял эгер депрессияга түшүп аткан болсо, ал аялдын ички анын токсикоз аябай күчтүү болгон болот. Тамакты ашка албай, иммунитети аябай түшкөн болот. Ушундай сыяктуу себептер болот, сөзсүз. Маалыматтар сонун пайдалуу болду. Анда кийинки чыгарылыштардан сиздер менен көрүшкөнчө. Саламатта калыңыздар.